Ассаламу алейкум, урматтуу каттоочулар. Эфирде кайрадан машина KG. Кезектеги видео обзордо өзгөчө Golf. Бул деген Volkswagen Golf Country деген автоунаасы. Негизи бул унаалар эки этап менен чогултулган. 1986 жылы Volkswagen компаниясы биринчи жолу Golf Synchro деген унааны чыгарат. Анын 4 дөңгөлөктөрү аракеттолгон. Биринчи этап катары дал ошол Volkswagen Golf Synchroну немецтер Wolfsburg деген шаарынан Австриядагы Грац деген шаарга жиберет. Ал эми экинчи этап катары Австриядагы инженерлер бул Golf'ко алдына кенгуратникти, кошумча фараларды, артына тепкичти жана запаска кое турган кронштейнди орнотуп коюшкан. Андан тышкары унаага жаңы раманы жана унаанын клиренсин 12 сантиметрге көтөрүп коюшкан. Аягында унаа бекем анан көтөрүмдүү болуп чыккан. Унаанын канаттарына ушундай атайын кеңейтүүчү молдингтери чапталган. Андан тышкары кыймылдаткычтын астына коргой турган темир орнотулган. Анан дагы бир өзгөчөлүгү бул эшиктериндеги чаптамалары. Ушул кошумча тетиктердин бардыгын орноткондон кийин унаанын жалпы салмагы 200 килограммга көбөйдү. Ошол салмактын бардыгын жүргүзүш үчүн немецтер бул жерге жөнөкөй Golf'тон алынган көлөмү 1,8 литр кыймылдаткыч орнотуп коюшкан. Катар менен жайгашкан 4 цилиндрлер жалпы 97 аттын күчү менен. Ушул кыймылдаткычтын күч кубатын 4 дөңгөлөктөргө 5 баскычтуу механика жеткирет. Албетте бул сизге мисалы Golf GTI бере турган эмоцияларды бербейт, бирок тоо ташта жүргөнгө жетиштүү. Унаанын толук привод системасы айдоочудан эч нерсени талап кылбайт. Мисалы түз жолдо кетип баратканда унаанын алдыңкы дөңгөлөктөрү аракетте. Ал эми мисалы тоо ташка чыкканда унаанын толук привод системасы кыймылдаткычтын 48% айлантма моментин арткы дөңгөлөктөргө жеткирет. Унаанын салону жөнөкөй Golf'той эле. Азыркы замандагы электропакет деген нерселер жок. Мисалы терезелерди ушундай кол менен ачып жабасыздар. Жада калса үстүндөгү чатырды деле кол менен ачып жабыш керек. Бирок ага карабастан бардыгы тыкан мындай немец сапаты менен жасалган. Унаага 35 жыл болду, бардыгы ушундай өтө сонун абалында сакталып калды. Бул унаа азыркы учурда сатылууда. Эгерде баасын билип, кожой менен байланышам десеңер, анда видеонун астындагы тиркемеге кирип, машина KG колдонмосуна киргиле. Бул негизи кичинекей жол тандабас болуп эсептелет. Мунун баасына дагы кандай жол тандабастарды сатып алса болот. Баарыңарга таанымал Niva'ны сатып алсаңар болот. Niva'нын 4 дөңгөлөктөрү аракетте. Дифференциалдын блокировкасы бар, анан төмөндөтүлгөн передачасы бар. Бул өтө сонун жол тандабас. Тоо таштарга абдан сонун вариант. Ал эми Golf'тун деле 4 дөңгөлөктөрү аракетте, бирок ар кандай регулировкалары жок. Бул чынында эле тоо таштарга жарайбы? Же немецтер муну бекер эле аракет кылып чыгарып коюштубу? Ошону азыр чогуу аныктайбыз. Артымда жол тандабастар айдай турган жер. Өзүңөр көргөндөй эле айланабызда тоолуу аймактар. Азыр 1-2 тоого экөөнүтөн чыгарып көрөбүз. Niva чыккан жерге Golf чыкса, анда Golf'тун жүрүшүн деле мыкты деп эсептесек болот. Бул чыныгы өзгөчө унаа. Анткени Volkswagen компаниясы ушундай Golf Country'лерди 7735 даана чыгарды. Жеке мага өзүмө бул унаа аябай жагат.
Анткени сырттан бул мындай күчтүү жол тандабастай эле көрүнөт. Эгерде менде ашыкча акчам болсо, анда муну коркпостон сатып алып, анан базар күндөрү толпого чыгып айдамакмын. Ал эми Нива болсо бул эшектей эле иштей турган унаа. Муну эч аябай эле айдай бериш керек. Шаарда болосуңарбы, айылдабы же тоодо болосуңарбы, бул унаа силерди чекит Адан чекит Бге чейин жеткириш керек. Андан сырткары тетиктери арзан жана жеткиликтүү. Мисалы, Гольфко азыр тетиктерди табыш кичине кыйыныраак. Бирок мунун салону кичинекейирээк. Бул жака 3 киши араң батат. Андан тышкары бул Нива 2014-жылы чыгарылган. Булар 1970-жылдардан бери ушундай түрү менен чыгарып келе жатат. Мисалы, бул жерде турган Гольфту азыркы заманбап Гольф менен салыштырып көрсөңөр, прогресс дароо эле билинет. Ошондуктан эгерде мисалы айрыкча айылга ишкер унаа издеп жатсаңар, анда Нива өтө сонун вариант. Ал эми базар күндөрү мындай классика унааны толпого айдайм десеңер, анда бул Volkswagen деле өтө сонун вариант. Эгерде сизге ушул видео жакса, анда суранычы лайк, комментарий, анан эң башкысы биздин каналыбызга катталып коюңуз. Сиз менен машина кейжи бар болуңуз.